Бул жанагы биз дайыма бирдеке болгондо гана ойлонуп биздеке иш кыла баштайбыз да. Анан мындайча айтканда ошол момент эле иштейбиз да, ошол андай тигиндей деп туруп нары бери движение кылып туруп ошону унутуп коебуз. А бул системдүү иш болуш керек да. Анан кийин мунун баардыгын эле МЧСке жүктөп атат. МЧСтин мындайча айтканда анын компетенциядан тышкары да бул иштер. Сөйдөн МЧСтин эмеси жана болгон нерсени последствиясын жоюшта жардам бериш и так далее. Баардыгыны системный МЧС жасай албайт, ал өзүнүн нугунда жасайт ал иштерди. Но бирок бул мындай жанагы окшогон жер титирөөлөр жана башка жаратылыш ошолор апаттар булар. Булар деген бул мындай мамлекеттин иши да бул. Жалпы министрлер кабинеттин иши. Бул министрлер кабинеттин деңгээлде чечилиш керек да. Мындай жерлерде эме болгондон кийин, конечно, алдын алып эч ким айта албайт. Качан жер титирөө болот, качан кайсыдагы кандай апаттар болот, аны айта албайт. Бирок ошол апат болгондо ким эмне кылыш керек? Личный жеке адам эмне кылыш керек үйүндө отуруп. Ошонон баштап. Андан кийин, значит, жанагы объекты жизнеобеспечения деген бар. Суу, свет, жолдор, транспорт, ошол нерселер бар деп бири-биринин байланышта ким эмне кылыш керек, ушундай моментте эмне болуш керек. Резервный жанагы суулар болуш керек, резервный питание болуш керек, резервдүү жаңа мындайча айтканда мындай жайлар болуш керек, каяка барыш керек, кимдер эмне кылыш керек экен, ошонун баарын эл билиш керек да. Бул аябай мындай терең мындай проблема да бул. Муну азыр мына МЧСти баардыгы эле МЧСке эме кылып атат, МЧСтин деңгээлде практически эчтеке чечилбейт. МЧС өзүнүн ишин жакшы аткарып атат. Мен ойлойм, мына Турцияда болгондо деле жакшы барып өздөрүн көргөзүп келди. А вот биздин ичибизде мына кечээ жер титирөөдө биз көрдүк, что эч кандай системдүү даярдыгыбыз жок экен. Ким эмне кылышын билбей калды. Жеке адам да эмне кылышын билбейт, организациялар да эмне кылышын билбейт, баардыгы эле тополоңго ортодон кийин үчүнчү күчтөр дагы пайдаланып ар түрдүү паникаларды өткөрүп ошондой да болуп атты да. Ошондуктан ошондой болбош үчүн адам баласы точно билиш керек. Эмне болот? Эмне кылыш керек ошол моментте? Үйдүн ичинде эмне кылыш керек? Сыртка чыгганда эмне кылыш керек? Организациялар кандай иштеш керек? То есть мындайча айтканда буга өтө мындай серьезный эме кылыш керек да. Ошондуктан мен дагы эле айтып атамын, пландоо системасын өтмөйүнчө стратегиялык пландоо, анан кийин текущий пландоо. Анан илимдин негизинде, эгер ошого окшогон вопростор менен заниматься этпесек, биз дайыма Кудай эле сактап турат азыр биздичи. Кудай эле сактап турат. Эгер ушундай болуп кете турган болсо, кече көргөздү, жакшы дагы эчтеке мындай бузулбады, эчтеке болбоду, кырсык болбоду да. Эч ким кепилдик бере албайт да мындай болбойт деп. А болуп калса бул мындай чынын айтканда, эгер шаар көрдүңөрбү Турцияда күйүлүп кала турган болсо, бул гуманитардык катастрофа да. Эки жактан бирөөлөр жетип келгиче, мисалы Турция өзүнүн күчү менен көп нерсени жасап атат. А бизде андай күч жок да. Пока эки жактан келгиче, анан бирөө аз, бирөө көп, биз аябай жабыркап, катуу жабыркайбыз да. Ошондуктан пландуу система болуш керек. Ошондуктан жанагы мен биздин инициативада өткөн 3 окууда өткөн стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзамды эмнегедир президент каршылыгы менен кайтарып берип атат. Бизге мындай закон керек эмес деген мааниде да. Мен бул окшогон нерсени түшүнбөйм. Как раз ошо окшогон нерселерди системдүү түрдө мамлекеттин деңгээлинде ошол пландоодун негизинде чече турган, ошого колго кол, президент колуна кол, бутуна бут, и министрлер кабинетинде да колуна кол, бутуна бут боло турган мыйзамды, уже даптайыр болгон мыйзамды артка кайтарып ататтар. Ошондуктан мындай ошого окшогон нерселер көп да. Ошого окшогон нерсени мен ойлоп атам, бул окшогон нерсени бир эле бул кырсыктар жөнүндө эмес. Жалпы эле любой отрасльда, любой тармакта да турган болсок, КПТБиз мындайча айтканда, кейиптүү да аябай состояние. Ошондуктан бул мыйзам бизге абдан керек. Ушул пландоо системасына, стратегиялык пландоо, алдын ала иш кыла турган нерселерди жасабасак, анда ишибиз чатак. Тиги көп кабаттуу үйлөрү кайсы мыйзамдуу
курулган, алар негизги турулуш керек да. Мыйзамсыз курулуп аткан, аны алар полный текшерет да. Эмне себептен мыйзамсыз курулуп аткан көп кабаттуу үйлөр алардын кемчилиги толтура мүмкүн деп айтып койду да. Мен ошонун пикирин дагы макулмун да. Мен оюмча эң чоң проблема бүгүн şu шаардын ушундай болуп атканы бул жанагы жеке менчик деген конституцияда белгиленгени. Мына Кытайда жеке менчик болсо деле, болбосо деле, ошол жердеги имараттарды салыш өзүнчө. Сиз, например, жердин ээси болсоңуз, бирок ошол жерге курулушту болбой эле сатат кайра. Ошол укукту сатат да. Анан кийин калгандары ошол утуп алганга айласыздан бир мамлекет коюп койгон баа менен сатышат да. Бизде менин жерим, менин каалаганымды салам деп, ошол үчүн генпланды карабай сатып атат. Экинчи чоң проблема бул жанагы подвалдагы гараждар. Биринчи этаждагы, биринчи кабаттагы бул кафе, ресторандарыбыз. Салып аткан ээлери ошол гаражды дагы ошо сатам деп, айласыздан жанагы эки колоннанын ортосунда дубалдар болот бетондон. Ошолорду алып салып, анан подвалдагы жөн эле колонналарды калтырып коет да. Ошол үчүн бүгүн биздин жана көп кабаттуу үйлөрүбүздүн эң мындай бош жер ошол жер болуп атат да. Биринчи этаж менен подвал. Анан кийин этаждарыбыз да тең эмес. Биринчи этаж 4 метр болсо, калган 3 метрден болуп атат. Ошо негизи үйлөрдүн баары бир мындай биринчи этаж 3 метр болсо, башынан аягына чейин ошондой болуш керек да. Бирок анан кийин адамдык факторлор бар да. Мына мен бир жерден бир конокко барып калдым. Анан ошол жерден бирөө тиги жана парданы тагам деп колоннаны тешип аткан экен. Анан азыр тешип эле кетип калат, кичине туруп тургачы десе, кичине тешкенден кийин кирпичтин эмеси чыгып атат да, колоннадан мынакей. Анан таң калдык. Демек ошол жерде курулушчулар салып атканда бетон жетпей калганда кирпичти салып салган. Мына. Аны эми ошол кожоюну болобу, башка гострой болобу, аны эми ар бир курулуштун жанында турбайбыз да. Ошон үчүн жанагы адамдык факторлор да болот, ар кандай нерселер болот да. Ошондуктан эми айтыш өтө кыйын. Анан бирок эми бир гана жакшы жери ушу Бишкек тоолордон алыс турганы мен ойлоп атам жакшы го депчи. Жанагы Ысык-Атинский излом деп коюп атпайбы? Ошон үчүн тоо менен Бишкектин ортосунда жана излом бар. Эгерде титресе ошо тоолор жактан көбүрөөк титрейт да, Бишкек үчүн азыраак болот да. Бирок баары бир коркунуч бар. Эч ким кепилдикти бербейт. Эмне үчүн дегенде эски үйлөрүбүз 50 жылдан ашты. Демек ошол жердеги арматуралардын баары ванна турат, дагы башка жерден суунун болуп турган жерлердин баары чирип бүттү. Демек аларда анан көптөрүбүз жанагындай ребра жесткости деп коет. Ошолорду мен комнатамды чоңойтом деп эч кимге айтпай эле ошолордун баарын бузуп, кээ бирөөлөр бар арматураларды кесип салган учурлары бар экен. Ошондуктан бүгүн мындай кепилдик эч ким бере албайт болуш керек. Кулабайт бир үй же кулайт депчи. Ошондуктан мындай айтышым Кудайым өзү сактасын. Бирок болбой эле мен оюмча мындай гос органдар күчөтүш керек да эмесин. Анан кийин биздин ошол институттарыбызда жок болуп атпайбы? Мына Алматада жер титирөө боюнча жанагы чоң үйлөрдүн үстүнө жанагы аппараттарын коюп анан титиретет экен да, текшерипчи. Бизде аларыбызда жок болуп атпайбы? Биз ошол институттарга көңүл бурбайбыз да, сейсма институттаргачы. Ошол үчүн ошо сейсма институттарга анан ошондой адистерди окутушубуз керек да. Эгерде өзүбүздө жок болсо, мен оюмча эң негизги мына Японияга окшогон мамлекеттерге биз өзүбүздүн ошол келишим түзүп ошолор менен, мен оюмча жок дегенде бир 10-15 бир студенттерибизди жөнөтүшүбүз керек да. Ошол жактан окуп келиш керек. Антпесек болбойт. Биз өзүбүздө жок, чынын айткандачы. Бирок Японияга окшогон мамлекеттерде, булардын Турцияда жок дегенде Турциядан окуп келсе, кичине бай үйрөнүп келет эле да. Мен оюмча эң негизги ошого деп атам. Өзүңүздөр билгендей, 2023 жылы Түркия мамлекетиндеги чоң зилзаладан кийин Кыргызстанда мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен атайын ага жогорку кеңеш депутаттары катышкан.
Бирок ошол комиссиянын ишинин жыйынтыгы бүгүнкү чейин жалпы коомчулукка ачыкка чыккан жок. Мен 2023-жылы 19 октябрда ушул маселени жогорку кеңештен көтөргөн элем. Комиссия өзүнүн жыйынтыгын алып чыксын, кандай жетишпегендер бар, эмне кылыш керек. Эгерде бир кемчиликтер болсо аны оңдоого мүмкүн эмеспи? Канча балга биздин ушул шаардагы Борбор калаадагы эмес, бул деги эле Кыргызстандагы ушул көп этаждуу үйлөр канчалык балга туруктуулук бере алат? Ушул жөнүндө комиссия өзүнүн корутундусун чыгарыш керек болчу. Биз эми ушул жер тирөөдөн кийин эле чуркап эмне болуп атат деп текшербей, бул системный иш болуш керек. Ушул өзгөчө биздин мамлекеттик курулуш агенттиги ушул проекттерди караганда үйлөрдү салардын алдында талаптар катуу коюлуш керек. Атайын ушул автордук контроль деген бар. Мен ойлойм, бул жагынан Кыргызстанда ушундай шартта салынып атат деген үмүт менен турабыз бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, комиссиянын жыйынтыгын бузушубуз керек. Ошондо гана билинет баардыгы.